Мындан туура 12 жыл мурун 24 коррупцияланышкан үй бүлөлүк кландык башкарууга каршы чыккан кыргыз эли туңгуч президент Аскар Акаевди бийликтен кетүүгө мажбур кылган. Бирок жеңишке жеттик деген эл өзүнүн жеңишин аз убакыттын ичинде уурдатып ийерин билбесе керек. 24 мартта революция болдубу? Болсо анда анын идеялары, максаттары ишке ашып, өлкөдө системалуу революциялык өзгөрүүлөр жүрдүбү? Деги эле 2005 жыл 24 мартты революция деп атоого болобу? Эми бул өлкөдө жалпы эл көтөрүлгөнү, жалпы элдин мындай каршы чыкканына бийлик туруштук бере албай кеткендиги, бул жанакы бийликти алып аткан мезгилде, бийликти кууп аткан мезгилде бул революциялык көрүнүштүн көп белгилери бар, ачыгын айтыш керек. Бирок бийликке келгенден кийин, революция болгондон кийин ошол өлкөдө коом өзгөрөт, система өзгөрөт. Ошол жагынан келгенде коррупция түп тамырынан бери жок кылынат. Мурунку убадалардын баары аткарылыш керек. Бирок 24 марттан кийин ошол бир 2 жыл гана катуу бир жакшы бир жака өсүштөр болду, аракеттер болду. 2 жылдан кийин мурдакы эле Акаевдин мезгилинде коррупциялык үй бүлөлүк системаны түзгөн адамдар ак үйгө толуп алды дагы. Алар кайра эле мурдакы системаны киргизип, андан дагы ашырбегенге аракет кылган. Революция сөзү кыргыз элине бөтөн сөз эмес. Алыскы Европаны айтпаганда деле өзү букара болгон Россия империясында 100 жыл мурун революция болуп, бийлик эмес, дээрлик коом алмашкан. Ал эми Кыргызстандагы революцияларда президенттердин аты гана алмашты дешет. Биз мына ушунча жыл өткөндөн кийин айтсак болот, бир үй бүлөлүк режим экинчи эле үй бүлөлүк режимге алмашыптыр. Ошол кезде саясий өңүттөн алганда эч бир өзгөрүү болгон жок. Конституция өзгөргөн жок. Башкаруу ыкмасы, мамлекеттик башкаруу системасы өзгөргөн жок. Кадрлар өзгөргөн жок, эң негизгиси. Ошол эле коррупция уланды. Болгондо дагы эң мындай аябай мындай жапайы түрүндөгү коррупцияга биз туш келген айта кетсек болот да. Анан аягы ушундай режимдики аягы кан төгүү менен бүттү. Революцияны генийлер даярдайт, фанаттар ишке ашырат, ал эми пайдасын жолоочулар көрөт. Же революция өз балдарын жейт деген аныктама Кыргызстанга куп жарашат. Учурунда идея үчүн революцияны ишке ашыргандар азыр тордо. Ал эми аларды ак үйдүн терезесинен карап тургандар төрдө отурган чак. Эгерде 24 марттын максаттары ишке ашса, 7 апрель болбойт эле да. Анда ишке ашса болбойт эле. Ошо ишке ашпай калгандан экинчи элдик революция болуп атат. Бүгүн дагы 7 апрелдеги революциянын максаттары ишке аштыбы деген суроо мына Аксы жергесинде 17 мартта коюлду. Ушул маселе. Ошол 17 марттан, 24 марттан, 7 апрелден бийлик сабак алдыбы, максатына жеттиби деп. Бир добуштан жок деп добуш чыгарды. Эл арасында ошондой айтылып атат. Бүгүнкү болуп аткан нерселердин бардыгы революция максатына жетпегендиги болуп атат. То есть реваншисттик күчтөр, сырткы күчтөр, революцияга каршы күчтөр бүгүн реванш менен кайра бийликке келип атат. Сегизбаев бүгүн ушул күнү мына саат азыр 1 болдубу? 1-2ге жакын Сегизбаевди 7 этаждан сүйрөп келатканда мен ажыраткам. Асел Маметалиева деген депутат бар. Ошол чуркап келген Азымбек өлтүрүп койбосун деп. Мен барып ошол элди токтотуп ажыраткам ушул киши. Ушул киши революционерлерди аяйбы бүгүн. Ошол Сегизбаев бүгүн. Вот Бакиев 24 марттан кийин ошондой адамдар менен отуруп калган. Бүгүн Атамбаев айланасын карап көргүлөчү. Кечеле революцияда өзү куугунтукта жүргөн адамдардан бирөө жарым калдыбы? Кыргызстан революциялык элдин демин, тарыхый учурду колдон чыгарып ийгенин аргасыз моюнга алууга туура келет. Себеби биз менен катар ыңкылап болгон Грузия революциялык өзгөрүүлөрдү жасоого үлгүргөн. Грузия бул эң коррупцияланышкан, эң жанакы бир жакыр, бир башкача бир өлкө болчу. А Саакашвили 5 жылдын ичинде Грузияда коррупцияны жок кылды, системаны өзгөрттү, көптөгөн жакшы кадамдарды жасап койду. 5 жылда Саакашвили жасаган ишти биздин революционерлер, биздин бийлик өкүлдөрү жасай алган жок. Ачыгын айтыш керек анда. 24 март кыргыз элинин коррупцияланышкан, үй бүлөлүк бийликке каршы чыгып, элдин эркин көргөзгөн күн катары тарыхта калары бышык. Ал эми революция жасаган элдин илгери үмүт, аруу тилектеринин ишке ашпаганы, бийлик башына келген адамдардын абийири жана тарыхтагы жоопкерчилигинде калды көрүнөт. Марат Төлөмүшұлы, Талант Жапаров, Сентябрь.